Алмаз Окжанович, ошондой эле Нарын шаарында Жумамудин Шерали көчөсү бар. 2,3 километр. Сиздерден сураныч, быйыл бүтүп берип койсоңуздар. 6 жылдан бери бүтпөй келет. Астына таза суу тартылды эле. Ошондой эле Алмаз Окжанович, Нарынга кире бериште Капчыгайдан Отук айылына. Отук айыл ичинде лежачий полицейсктердин эскилиги жетип, азыркы оор жүк ташуучу машиналар, жеңил машиналар өтө ылдамдуу жүрүп жатышат да. Сиздерден сураныч, ошондо жаңыртып берип койсоңуздар. Ошондой эле көпүрөлөр боюнча Алмаз Окжанович, көптөн бери көтөрүп келем, 2 Нарын көпүрөсү. Эскилиги жетип, кыра айнап калды. Оор жүк ташуучу машиналар өтө албайт ал жерден. Көмүр тартап турган, отун суу тартап турган. Сиздерден сураныч, убактылуу болсо да бир темирден кылып бересиздерби? Өкмөттүн айтымына караганда, ал жерге ГЭС курулат имиш, көпүрөлөр курулат имиш. Ага чекти түшүп калат. Рахмат. Ошондой эле Лахол айылынын кире беришинде көпүрө. Буга дагы тендер жарыяланган, катышуучулар жок. Муну да карап бересизби? Ошондой эле Лахол айылы менен Жергөчкү айылынын ортосунда Туура суу деген жер бар. Өткөндө сел жүрдү, көпүрөнү алып кетти. Азыр убактылуу кылып коюшту көпүрөнү. Сиздерден сураныч, жакшы сапаттуу көпүрө куруп бересиздерби?